официальный электрический станция маалымат берип атат бизде. На 5 число 12 миллиард куб суу бар экен да ошол жерде. Бул жерде сүрөт тартып келдик элек. Анан кийин көрсөтүп койсо болот. Мен талапкерлерге да көрсүн деп бердим. Бул жерде азыркы күндө Токтогул водохранилищесинде 12 миллиард эмес, 7-8 эле миллиард суу калган. Бул эмнени билдирет? То есть кыскача айтканда мы на грани сейчас технологической катастрофы. Я просто хочу, чтобы все понимали, что сейчас происходит на Токтогульской ГЭС. Ал эми Токтогул суу сактагычында бүгүнкү күнү деңиз деңгээлинен 870 бүтүн 129 метр түзөт. Бул 11 миллиард 927 миллион куб суудун көлөмү. Токтогул суу сактагычын бул бир эле Кыргызстан эле эмес, бирдиктүү бириккен Борбор Азиядагы энергетика тутуму бар. Ошол тутуму да кошочо карап турат. Бул жерде Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли, ал жерде платинада орнотулган атайын рейканын 1 сантиметрге чейинки тактыкта орнотулган рейканын жардамы менен өлчөнүп турат. Андан сырткары дагы электрондуу түрдө ошол жерде пульт управления деп коебуз. Башкаруу системасында ыкчам топ аны такай карап турат. Ана мен айтып коюшум керек, ушул улуттук байлыкты сууну саясатка айландырбаш керек. Эмне үчүн ошентип айтты, мен өзүм да түшүнбөйм да. Мен ошо энергетиканын ардагерлеринин атынан ушу кишиге мен желтый карточка дейт элем да.